Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 4 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы. Ак өргөнүн бүтөр жери селекциянын башталар жеринде турам туугандар. Ушул жерден Ак Буура жана Айдынгөл көчөсүнүн кесилишинен бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Негизи участок катары эле сатам дейт, ал жери 6 соттук үй бар туугандар. Азыр биринчи жолу силерге баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Барпы Алыкулов жана Ак Буура көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул жерден Рыштык карай бир аз басып барганда Айдынгөл Ак Буура көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Ал жака жетип туруп калсаңыздар, өйдө эле калбасаңыздар, сиздер селекциянын жанагы центральный көчөсүнө да чыгып барсаңыздар болот. Мынакей. Бул жагы Ак өргө. Эгер бул Барпы Алыкулов менен түзүшсөңүздөр, сиздер Кирканстромго бара аласыздар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым, сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып тураңыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйүбүзгө да жетип келип калдым. Бул жака сиздер селекция менен кирсеңиздер деле болот, калсаңыздар Барпы Алыкулов менен кирсеңиздер деле болот. Бул Айдынгөл жана Ак Буура көчөсүнүн кесилиши. Бул жакта бир мондай 2 этаж үй, андан кийинки ворота бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй болуп калат. Негизинен бул үйүбүздү туугандар участок катары эле баасын койгонмун дейт. Кааласаңыздар үй ээси үйлөрдү өзү бузуп алат. Кааласаңыздар жашайм десеңиздер, азырынча жашап турсаңыздар деле болот. Помещениялары деле бар. Мен азыр сиздерге жолду бул жактан көргөзүп келдим, Барпы Алыкулов тараптан. Жана айткандай эле, сиздер кааласаңыздар бул селекциянын көчөсү менен кирсеңиздер деле болот. Андан ары мынакей бул көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Көрүп тургансыздардай ворот орнотулган, көчө тараптан заборлор бар, бул жакта помещениялар бар туугандар. Бул мынакей теректер баары сиздерге караштуу болуп калат. Үйүбүздүн батыш чек арасы бул жерге чейин. Мынакей бул жакка чейин болуп калат, бөрүктүн бул жагына чейин. Анан чыгыш чек арасы ал жакка чейин, ал жакка чейин болуп калат. Кыскасы айтканда, аянты 6 сотук жердин аянты. Документтер боюнча кызыл китеп бар туугандар. Техпаспорт бар экен, үйдүкү кызыл китеп бар. Анан газ көрүп келген, суу, свет бар. Канализация бул жакта кошуна тарапка чейин келиптир. Киргизип алуу керек экен. Кааласаңыздар киргизип алсаңыздар болот. Мына ушундай бул мынакей короосунун көрүнүшү. Жердин аянты жана айткандай 6 сотук туугандар. Баякта узун турасы 9га 8 болгон чоң үй. Бул жакта помещениялар. Арты тарабында дагы бир аз кошуна менен болгон аралыкта жер бар. Азыр бул мондай помещениялар көп болгонуга байланыштуу бир аз жерибиздин аянты чоң көрүнбөгөндөй, бирок жердин аянты 6 сотук чоң эле жер туугандар. Көбүн эсе шаарда 4 сотук жерлер көп эле конушта 5-4 сотук, ал бул жерибиз 6 сотук экен. Мынакей бул жакта үйүбүз, ал жакта помещениялар бар. Алды тараптары мондай черешня, вишня бактары, терек. Боякта дагы бир склад сыяктуу бир помещение, навес, алды тараптары мондайлар бар экен. Мына ушундай туугандар. Чыгыш чек арасы бул жерлерге чейин болуп калат. Бул жерлерге чейин. Мынакей. Келсеңиздер, жер ээси сиздерге кызыл китебин колуңуздарга берип, чек арасын тактап берет. Анан мектеп боюнча айтсак, жакын жерде мектеп бар. Садиктер деле бар экен. Бул жака түшсөңүздөр, мектеп жакын жерде. Маршруткалар бул Барпы Алыкуловдон, селекциянан жана Айдынгөл менен бир аз ылдыйраак түшсөңүздөр, дагы бир маршрутканын конечный деле бар туугандар. Мына ушундай. Бул жердин деле айтайын, эми үйлөрдү кааласаңыздар бузуп алып жерди таптаза кылып деле берем дейт. Могу помещениянын баарын бузуп алып салам дейт. Алам десеңиздер. Баасыны $46,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Жердин аянты 6 сотук. Баасы $46,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага жер ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Жана кимдир ушул сыяктуу үй жер издеген болсо, ага да чоң жардам болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.